Çünkü Ош шаарында болгон окуя жүрөктү аябай кейитти. Бул эмне деген адамгерчиликсиздик? Бул эмне деген ыймансыздык, эмне деген акмакчылык? Конокту үйүнө алып келип, качан кыргыз таш менен урчу эле? Албетте, бардыгы мен жаман деп айта албайм. Бирок ошол жерде таш менен ургула, тигинткиле, мынткиле деген акмактар капа болбогула, Кудайым таш менен өзүңөрдү урат. Кайсы бирөөнүн балдары, жаш балдар, ата-энелери бар, бир туугандары бар. Ушу кантип деген ошо 10-15 балага ушинтип бардыгы чыгып, оюн эгерде бул биздин ынтымагыбызга оюн залака жетсе, мындай оюнду ташташ керек. Мындай оюндун кереги жок. Баарынан жогу жакшы. Алла Таалам көрүп турат туугандар. Бүгүнкү көрүнүш ушундай бир кандай десем, Алла наразы боло турган, шайтанды сүйүнтүртө турган иш болду. Уялбайбы, бет барбы, намыз барбы? Кандай эмесе кошуналар эмне дейт кыргыз? Кенедей болгон кыргыз бири-биринин этин жеп атса, мамлекеттин башчысы, ажообуз турса, бардык милициялар турса, алардан уялбасаңар, аларды сыйлабасаңар да Алладан коркуп, Алладан уялбайсыңарбы?